чыгымдар азайды десек болот. Анткени жол кире, баягы түштөнүүгө кеткен тамактануу. Бул жаатына сиздин көз карашыңыз кандай? Акча роль ойногон жокпу сиздикинде? Эң сиздин сурооңуз эң жакшы суроо болду. Законду жаздым. Абдан кыйналгам да кандидаттык диссертацияны жазуу. Ошол диссертация жазгандан кийин бир жыл, 2 жылдай көзүм ооруп жүрдү. Жакшы окудум. Мектепти Өзүңүз үчүн? Өзүм үчүн эмес, элим үчүн мектепти жакшы окудум. Арбаңыздар урматтуу кыргыз калкым. Адаттагыдай эмгегим элиме көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө келген конок менен тааныштырып, эфирде баштайын. Дал ушул коомчулукка өзүнүн илим билим жаатында эмгеги сиңген инсан, Скрабина атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин техника экономикалык коллежинин директору Шаршембиев Жаргалбек Сабырбекович. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Жакшысызбы? Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, маанай жакшы. Кудайга шүгүр. Чындыгында баягы билим жаатындагы инсан болгондон кийин эле сизге мындай суроо узаткым келип атат. Мына акыркы учурларда чындыгында ковид деген бир жаман илдет келип алып, коомчулуктагы баягы билим жаатындагыларга өзгөчө онлайн форматында сабак өтүп атышпайбы? Мына ал эми мына 1-2 айдын жүзү болуп калды окшойт. Кээ бир окуу жайларда адаттагыдай эле барып келип окуп башташты. Сиздерде кандай болуп атат бул жаатында? Бизде дагы ошол былтыр март айынан баштап, коронавирус күчөгөндөн баштап биз дагы онлайн режимге өткөнбүз. Колледж жалпы жамаатыбыз менен студенттерди ушул аралыктан окутуп баштадык. Анан могул 2021 жылдын 1 февралынан тартып бизде билим жана илим берүү министрлигинин атайын буйрук келген. Ошол буйруктун негизинде ушул 1 февралдан баштап аралаш системада окутуп баштадык. Бул башкача айтканда жумасына 2 күн офлайн режимде салттуу мурункудай билим берсек, ал эми 3 күнүн болсо онлайн режиминде сабактарды өтүп атабыз. Негизинен практикалык, лабораториялык сабактардын баардыгын мурункудай салттуу түрдө офлайн режиминде өтүп баштадык. Ал эми лекциялык, теориялык багыттагы сабактарды болсо онлайн режиминде улантып атабыз. Чындыгында күтүүсүздөн болгон үчүн көпчүлүк мугалимдерге дагы, окуучуларга дагы бир чоң кыйынчылыкты алып келди да. Айрым окуучулар баягы ыйлап мектепти ачкылачы дегендер да болбоду. Анан бир жаатынан чындап келсе, баягы аралыктан окуу деген нерсе мурдатан пландалган нерсе да болчу чындыгындачы, жанагы чоң окуу жайлардачы. Анан канчалык деңгээлде онлайн окуу ушул биздин билим берүү тармагында жакшы экен же зыян экен? Биздин мектептеги мугалимдерге, окуучуларга кыйын болушу мүмкүн, анткени алар үчүн баягы күтүүсүздөн болду деп эсептесек болот. Даярдыктары мүмкүн начар болчу. Ал эми биздин орто кесиптик окуу жайлары, жогорку билим берүү окуу жайларында анткени мурунтан эле сырттан окуу бөлүмдөрү бар болчу да, анан дистанттык түрдө аралыктан окутуп бизде андай тажрыйба бар болчу да. Ошондуктан бизге анчалык деле көп кыйынчылыкты жараткан жок. Бунун онлайн режиминдеги окутуунун жакшы жактарын айта кетсек, биринчиден биздин студенттер үчүн баягы чыгымдар азайды десек болот. Анткени жол кире, баягы түштөнүүгө кеткен тамактануу, кийим, кече маселелер жагынан ата энелер үчүн, студенттер үчүн да бир топ жеңилдиктер болду болуш керек да. Ал эми кыйынчылык жактарын айта кетсек, ушул биздин мугалимдер мурункуга караганда 2 эсе, 3 эсе көп эмгектендик да. Анткени мурун мугалимдер үчүн кыйын болду, анткени алар компьютерде баягы программа менен өздөштүрүп, онлайн сабактын бүтүн ыкмаларын өздөштүрүп, PowerPoint программасында жанагындай слайдтарды жасоого туура келди. Ошол ноутбук алыш эле канчачы? Ноутбук, кээ бир мугалимдерибиздин ноутбуктары жок, ошол компьютерлери жок үйлөрүндө. Ошол жактардан бир аз мүчүлүштүктөр болду деп айта кетет адам да. Жакшы. Сиз көбүнчө баягы билим жаатындагы инсан экенсиз да. Анан Кыргыз СССР дейт, бул жөнүндө айтып өтсөңүз? Бул алтын медаль. Мен эми кыскача бул бала кести эстетип жатасыз. Ушул эң биринчи эле ушул мен
чоң атам да мектепте иштейт, апам да мектепте иштейт. Анан мени эрте мектепке берип коюшуптур, бирок биринчи класска келгенде мени киргизишпей, жашы жете элек деп кабыл алышпай койгон да. Анан кийин чоң энем айтып, экөөң тең эки эле чоң киши, чоң атасы апасы баш болуп мектепте эртеден кечке жүрөсүңөр, ушул кичинекей тырмактай болгон баланы окута албайсыңар деп аябай урушушат. Андан кийин апам баягы биздин эң биринчи менин класс биринчи мугалимим, класс жетекчим Ширин эжеге барып сүйлөшүп, анан мени карандаш менен жаздырып коюптур да. Жарым жыл эми баягы окуп турсун, андан кийин кайра үйгө алып кетебиз. Анан бирок жарым жылда мен жакшы жетишкендиктерге жетишип, биринчи класста эле алдыңкы окуучулардын катарына кошулуп, анан ошол боюнча калып калыптырмын. Анан ошол боюнча тынбай эмгектенип окуп, ошол 11 классты ушул алтын медаль менен аяктадым да. Ушул демек бул 11 класс. 11 классты бүткөндөгү 94-жылы отчеттор алтын медаль менен аяктап. Жакшы бүткөн экен. Билим алуу ийне менен кудук каскандай дейт го. Чындыгында билим алыш бул оңой нерсе эмес да. Анан мектепти алтын медаль менен бүтүп коюптурсуз. Андан аркы билимге жасаган кадамдарыңызга токтололчу. Анан кайсы жогорку окуу жайда окудуңуз, кандай наамдарды жетиштиңиз? Ал өзүм ошол башынан эле ушул техника жагына, механика жагына абдан кызыкчумун. Анан ушул 11 класста республикалык олимпиада болгон физика сабагы боюнча. Анан физика сабагынан ушул биринчи орунду алгам да. Андан кийин алтын медаль менен алып, анан Кыргыз айыл чарба институту болчу ал кезде 94-жылы. Ушул келип айыл чарбасын механикалаштыруу адистигине тапшырдым. Ал жака тапшырсам эле алтын медаль менен бүткөндөргө бир эле экзамен экен физика сабагынан. Ал эми физика сабагынан болсо менде болсо биринчи олимпиаданын, республикалык олимпиаданын жеңүүчүсү катары максималдуу балл беришсе, ошо менен экзамени жок. Ошондо физика, математиканан кыргыз тили болчу. Ошо ар биринен 60 баллдан болчу тест. Ошондо 180 балл менен биринчи тизмеде биринчи менин фамилиям турган, 180 балл менен. Андан ары 130, 120 болду. Анан ошентип Кыргыз айыл чарба институтунун айыл чарбасын механикалаштыруу адистигине экзамени жок өтүп, ал жерди 4 жыл окуп, анан агроинженерия багыты боюнча бакалавр наамындагы артыкчылык диплом менен бүттүм. Андан кийин дагы 1 жыл убагынтып айыл чарбасын механикалаштыруу адистиги боюнча диплом алдым, дагы артыкчылыгы менен. Андан ошо 99-жылдан 2004-жылга чейин ушул Кыргыз улуттук агрардык университетинде трактор жана автомобилдер кафедрасынын аспиранты болуп эмгектен окудум. Аспирант болуп илимий жетекчим Нусупов Эркин Сүйүнбаевич ушул Кыргызстандагы эле эмес, ушул Казакстан жана Орто Азиядагы эң алгачкы автомобиль транспортун эксплуатациялоо адистиги боюнча эң биринчи илимдин, техник илимдердин доктору, профессор ошол Нусупов Эркин Сүйүнбаевичтин кол алдында илимий эмгегимди жазып, кандидаттык диссертациямды жазып, ийгиликтүү коргоп, 2004-жылы ошол илимдин кандидаты деген дипломго ээ болдум. Андан кийин ошол 2008-жылдан баштап илимдин доктору коргош үчүн докторантурага тапшырдым. Анда да ошол Кыргыз улуттук агрардык университетинде ушул 2008-жылдан 2013-жылга чейин докторантурада окудум. Илимий консультантым дагы деле ушу Нусупов Эркин Сүйүнбаевич болду. Азыр сизге ошол сөзүңүзгө аралчы бир суроо заткым келип атат. Мына докторлукту алган экенсиз. Кудай куткулсын дейли. Бирок баягы биз баягы докторлордон, профессорлордон баягы сурап калганыбызда, акыркы учурдагы деги эле ушул илим жаатындагы инсандардан сурап калганыбызда айтып калышат да, учурда докторлукту алуу бул оңой эле нерсе болуп калган.
эгерде акчаң болсо баардыгы бар деген маселени айтып калышат да. Мурдагы кезде доктор болуу деген нерсе бир саналуу гана адамда болсо, азыр көп эле кездешсе болот депчи. Анан кандай бул жаатына сиздин көз карашыңыз кандай? Акча роль ойногон жокпу сиздикинде? Эң сиздин сурооңуз эң жакшы суроо болду. Бул боюнча мен айтып кетет элем, азыркы күндө Кыргыз Республикасында ушул илим жагында ушу илимдин доктору деген наамды алган биздин замандаштарыбыз дейин, аларды бир 3 түргө бөлүп карасак болот. Биринчи түрү бул ошол 1-класстан баштап 10-классына чейин мыкты окуп, университетти мыкты аяктап, аспирантурада окуп, докторантурада окуп, илимий макалаларды жазып, илимий китептерин чыгарып, ошону менен катар эле ошол илимий иштерди иштеп, же болбосо педагогик багытта эмгектенип, бир багытта жүргөн, булар чыныгы илимдин докторлору деп биринчи топко бөлсөк болот да. Экинчи топ бул орто зар илимдин докторлору десек болот. Булар баягы өзүнүн жеке күчүнөн эмес, бул жерде ошол илимий жетекчисинин абырою, илимий жетекчисинин күчү менен, жардамы менен ошол илимдин докторун алгандар деп эсептесек болот. Ал эми үчүнчү топтогу илимдин докторлорду бул калп эле докторлор деп атасак болот, тайманбай эле. Алар баягы акчанын күчүнө, бийлигинин мансабына, чөнтөгүнүн калыңдыгына таянып, илимдин докторлугун, мына сиз айтып аткандай, башкача айтканда сатып алган десек болот да. Балар жасалма. Мен көп эле ошондой илимдин докторлорун билем, баягы жок эмес. Анан бүгүнкү биздин коногубуз кайсы топко кирет? Менин илимий жетекчиси, авторитеттүү кишиби, же акчасы көп, баягы капчыгы калың кишиби, же чындап эле өзүнүн эмгеги менен алган докторлук? Жакшы суроо болду. Мен сизге ушул жердегилер далилдейт болуш керек. Биринчиден мен 70% чынын айтайын, ушул биз Кудай берген ушундай бир талант менен ушундай бир жетишкендикке 70% ушул өзүмдөн деп эсептейм. Ал эми 20% ушул мен раматылык, ушу илимий жетекчим Нусупов Эркин Сүйүнбаевдин туура жакшы багыттарды берип, консультацияларын берип, туура багытка салгандыгынан болду деп эсептейм. Ал эми 10% сөз жок түрдө ал жерде акча маселеси керек. Илимдин кандидат доктору болуш үчүн анткени бизде доктордук диссертацияны жактап атканда сырттан элдерден алып келет. Сырттан, эмне үчүн Россиядан келди оппонент болуп илим доктору, Тажикстандан келди, Өзбекстандан келди. Анан ал кишилердин баардыгына биздин мамлекеттен бир да сом төлөнүп берилбейт. Анан ошол жакты төлөөгө туура келди да. Анан каржылаш керек. Ал жагынан мени ушул каржылаган, өзүм каржылаган десем да болот. Тиги биздин айылда 2 байкем бар, ошол үчөөбүз биригип 6 гектар үлүш жерибиз бар. Талас районунун Бердике айыл өкмөтүндө жайгашкан. Анан ошол жерде ошо 2005-жылдан баштап, мына 15 жыл болду, 15 жылдан бери төбүр чак эгип келебиз, ошол жыл сайын. Анан ошол 2013-жылы мен 2-майда жактагам докторлук диссертациям. Ошол 2012-жылы ушул 6 гектар жерден ошо Кудай Тааламда жардам берди окшойт. Гектарынан 3 тоннадан 18 тонна фасоль алып, 3 таган ошол $30,000 нак киреше тапканбыз да. Ошондо ар бирибизге бөлө бергенде $10,000. Анан ошол $10,000 пайдасы жакшы эле тийди окшойт. Сиздин аркаңызда чоң бир фасоль турат турбайбы? Төбүрчак, Таластын төбүрчагы менин эле аркамда эмес, жалпы эле ушул Талас облусунун эли үчүн дагы чоң жардамын тийгизип атат деп эсептейм. Анан ошондо сиз илимдин кайсы багытындагы доктор болуп калдыңыз? Мен техника илимдеринин доктору 05-22-10 автомобиль транспортун эксплуатациялоо деген адистик боюнча илимдин докторлугун жактадым. Жакшы. Анан негизи мен өзүм спорт жаатына көбүрөөк кызыккан үчүн айтор могу эле көзүмө мындай жылуу учуруп атат. Мастер спорта депчи. Кайсыл жаатынан?
Спорттун кайсы түрүнөн? Бул ошол мен ошол 3-класстан баштап мектепти бүткөнчө ал жакта ушул эркин күрөш боюнча машыктым. Анан 1-курска бияка агрардык университетке келгенде да улантып, бирок бул жакта эркин күрөш менен катар эле ушул мен ыраазычылык билдирип кетем, пайдаланып, учурдан пайдаланып, Мураталиев Марсель деген бизде ушул Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген машыктыруучу бар. Ушул агрардык университетте азыркы күндө дагы кафедра башчысы болуп иштейт. Ушул кишинин кол алында 5 жыл бою улуттук күрөш менен машыгып калдым. Анан улуттук күрөш менен машыгып, ошол 2094-жылдан 99-жылга чейин машыгып, 99-жылы 12-майда болуш керек, жаңылбасам. Ошол Кыргыз Республикасынын чемпионаты болду улуттук күрөш боюнча. Ошондо 1-орунду алып, ошол спорттун чебери деген наамга татыктуу болдум да. Негизи эле элиңиз үчүн кылган эмгектериңизди айтып өтүңүзчү дейли. Эмгекки сиздин коомго, биздин коомубузга болобу, эли жериңизге болобу деп эле сиңген эмгектериңизди атап өтсөңүз. Эң биринчи кезекте ушул мен ойлойм, биринчи кезекте ушул жакшы окудум. Мектепти Ал өзүңүз үчүн. Өзүм үчүн эмес, элим үчүн. Мектепти жакшы окудум, университетти жакшы окудум, аспирантураны жакшы окудум, докторантураны жакшы окудум. Анан эл үчүн биринчи кезекте ушул могул доктордук диссертацияда 4 мыйзам деп коебуз, законду жаздым. Ушул автомобиль транспортун ушул Кыргызстандын тоол шартында эффективдүү, натыйжалуу пайдалануу үчүн керектүү бул формулалар деп айтсак болот. Ошо 4 жаңы формуланы киргиздим. Ушул 4 формуланын негизинде пайдаланып, ушул биздин жол кыймылынын коопсуздугунун кызматкерлери ушул баягы тоодо билесиздер да, чукул бурулуштар көп, коркунучтуу бурулуштар көп, ошол жерлерге жол белгилерин коюш керек. Ошолордун баардыгын ошол менин ушул доктордук диссертациялык эмгегимден пайдаланып, ошолор койсо, биринчиден ушул жол транспорт кырсыктарын азайтууга салым кошот да. Ушул мен жазып өткөн формула бүгүнкү күндө иштейт. Анан ал эми эмгек жагынан айта кетсек, ушул 2000-жылдан бери, мынакей 20 жылдын жүзү болду. Ушул Кыргызстанга керектүү жаш адистерди тарбиялап келе жатам. Ушул убакытка чейин ушул кайсы багыттагы? Ушул автомобиль транспортун эксплуатациялоо, жол кыймылынын коопсуздугу, жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташууну уюштуруу, башкаруу адистиктерди окуган студенттерге билим берип келем да. Негизинен эле шахмат оюнуна кызыгам, өзүм да ойнойм. Өзүм дагы 2 уул, 2 кызым бар, алар дагы шахмат менен алектенишет, ойношот. Анан ушул 2017-жылы Гарде, Бишкек шаарында Гарде аттуу жеке шахмат мектебин ачкам. Анан былтыр 2020-жылы 34 команданын ичинен 5 алтын, 3 күмүш, 2 бронза утуп 1-орунду алганбыз. Быйыл болсо 3 алтын, 3 күмүш, 1 бронза алып 2-орунду камсыз кылдык. Билимдүү адам жерде калбайт дейт го. Бирок акыркы учурларда эмнегедир чоң контрактты төлөп, жакшы бир окуу жайларды, чоң окуу жайларды окуп алып, бирок ишсиз калган жаштар көп, чет жакка кетет, же болбосо башка багытта иштеп кетишет. Анан мына ушундан улам бир суроо келет. Балким бул жогорку окуу жайдын баркы кетип баратабы деп. Себеби акыркы жылдары колледждерге, бир курстарга окуган жаштарды көп көрөбүз да. Жогорку билим берүү системасында бүтүп алып, диплому бар, бирок жумушсуз калып аткан себептердин эң негизги чоң себеби деп мен айтат элем, ушул бюджеттик, мамлекеттик кызматтардагы айлык акынын өтө төмөндүгү. Ошол себептен биз жакшы бүтүп дипломун алып барат, айлыгын тем более жаңы жаш адис барганда эле айлыгы 5000 сом, 6000 сом, 7000 сом, 10000 сом, ага эч нерсе жетпейт. Анан айла жоктон алар баягы базар экономикасына ыктап, баягы ишкерликке же болбосо эмгек мигранты болуп чет өлкөлөргө кетип жаткандыгынын себеби дагы
ошол айлык акынын төмөндүгү деп эсептейм да. Ошол себептен дагы коомчулукта ошо ата энелер ушу колледждерге акыркы күндөрү көп тапшырып жаткандыгы дагы ушундан деп ойлойм да. Анткени колледждер баягы теория жүзүндө эмес, практикалык жүзүндө баягы колу менен өздөрү жасаган, өздөрү колу менен иштей ала турган адистерди чыгарып келебиз да. Билимдин аркасы менен кандай ийгиликтерге жеттиңиз? Төш белгиден баштасаңыз болот. 12-жылы ушул Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги тарабынан ушул билим берүүнүн мыктысы деген ушул төш белги менен сыйландым. Андан тышкары билим берүү министринин ардак грамотасы менен, транспорт жана коммуникация министрлигинин ардак грамотасы менен, андан тышкары дагы көптөгөн дипломдор, сертификаттар менен Кудайга шүгүр сыйланып келдим. Кыйынчылыктын аркасында ийгилик бар деп коет го. Бирок ушунчалык бир докторлукка жеткенге чейинки кадамдарыңызда кыйынчылык болбой койбосо керек. Баягы кандидаттык диссертацияны жазып аткан учурда баягы бир комнат бөлмөдө жашачым. Анан 2 кичинекей балам бар болчу. Анан ошол абдан кыйналгам да кандидаттык диссертацияны жазуу. Мен ошондо күндө эртең менен жумушка кетем 8-те. Келем саат 6-да келип алып, тамак ичип, анан 12ге чейин уктачым да. Анан 12-де туруп алып, анан саат эртең мененки таңкы 4-5ке чейин иштеп, ошол диссертация жазгам да. Ошол кездеги кыйынчылыктар көз алдыма тартылат. Ошол 2013-жылы баягы докторский диссертацияны жазып атканда ошол эксперимент кылып атканбыз январь айында. Ошол суу самырда Төбө Ашуунун алдына келгенде машинабыз түнкү саат 2-де жүк ташуучу машина менен эксперимент кылып аткам да. Ошол бузулуп калды. Анан ошону айдоочу экөөбүз бир 4 саат оңдодук. Ошондо 21 январь болчу. Сыртта минус 28-30 градус суукта түндө ошол 3 саат тынбай иштеп, оңдоп, анан чыныгы адистикти ошол жерден көрсөттүңүз. Ошондо бир баягы баштан өткөн кыйынчылык десем, анан калган кыйынчылыктарды мындай көп деле сезген жокмун. Бирок болгон эле ошол диссертация жазгандан кийин бир жыл, 2 жылдай көзүм ооруп жүрдү. Баягы анан ошо 2 жыл ошо компьютер караган жокмун. 2013-төн 15 баягы диссертация жактагандан кийин анан 2 жыл ошол компьютерди көп карабай, телефонду карабай, ошондой. Жакшы. Анан докторлук болуп турсуз, илимдердин доктору болуп турсуз. Бир нече сыйлыктын ээси экенсиз. Кудайга шүгүр дипломдор тизилет экен. Бирок ушунча илим билимди жонуңузга көтөрүп алып, эмнеге саясатка аттанбайсыз же саясаттан коркосузбу? Негизи айтат го баягы бөдөнөнү сойсо дагы касапчы сойсун деген кыргыздын жакшы макалы бар. Бул эң туура айтылган. Азыркы күндө мындай карасак, бардыгы эле саясатчы болуп кетти да. Айылдагы дыйкан фермерлерден баштап ушул Бишкек шаарындагы ушул интеллигенцияга чейин бардыгы саясатка баш оту менен кирип кетти да. Мен эмне үчүн саясаттан алыспын дегенде, ушул айылга барсаң, жайдын күнү көбүнчө барам да, баягы эмгек өргүп алганда. Анан тиги саясаттан аябай сүйлөшөт. Анан өзүнүн баягы огородуна кирсең, ото чөп баскан, сугарылбай суусап турат. Анан ошолорго айткым келет да, дыйкандарга биринчи саясатты коюп, огородуңдагы картошкаңды жакшылап карап алсаң, сугарып алсаң, аны дагы президент келип отоп бериш керекпи, же премьер-министр келип сугарып бериш керекпи, же депутаттар келип суу жыгып бериш керекпи деген суроону бергим келет да. Анан биз эми мугалим, педагог, ушул илимий кызматкер катары биз саясаты жок эле депутат болбой эле саясатчыларды тарбиялайлы дейсизби? Андан көрө ушул келечек муундарга өзүбүздүн колубуздан келген эмгегибизди арнап жакшы муунду тарбияласак, мен ойлойм, кыргыз мамлекетибиздин келечеги кең болот. Сиз өзүңүз азыр мына ага окутуучу, билим берүүчү инсансыз. Анан студенттерди карап туруп, өзүңүздүн студент кезиңизди эстеп,
Анан мен дагы бир студент болдум эле деп ошол кол алдыңыздагы студенттерге берген кеңешиңиз же болбосо жардамыңыз? Мен байкашымча азыр студенттер бизге караганда көбүрөөк эмгектенишет да. Анткени кошумча окуусунан тышкары дагы бир жумуштарга орношо алган, мындай сабак өтүп атсаң баягы уйкусу келип отурган студенттерди байкайм да. Мен аларга кандай кеңеш берем? Айтам, биринчиден студенттер өзүңөр алдабагыла дейм да. Калп эле окумуш болуп, калп эле сабакка келимиш болуп, калп эле лекция жазымыш болуп, баардыгын калп эле аткарып, өзүңөр алдабагыла дейм. Экинчиден, ушул силердин кийимиңерди сатып берип, тамагыңарга акча берип, жардам берип, ушул силер үчүн ушул уулум, ушул кызым бир адам болуп чыкса экен деген тилеги бар, үмүтү бар. Ушу ата-энеңерди алдабагыла дейм. Анан үчүнчүдөн ушул окутуп жаткан биздин мугалимдерди алдабагыла дейм. Сабак ушундай баягы айла жок, экзамендер тапшырып атканда ошол балдардын сабакка катышуусун карап, анан өздөрүнүн баягы аракеттерин байкап, ошол 1 балл көтөрмөлөп баягы кошуп, 2 алса 3 коюп, 3 алса 4 коюп, 4 алса 5 коюп, ушундай баягы көтөрмөлөп коем да. Жакшы, сизге баягы акыркы суроом болсун. Анан ар бир нерсени мисалы практика жүзүндө сугарып турбаса, ал нерсе баягы унутулуп кетет эмеспи? Сиз дагы билимиңизди сугарып турасызбы? Мен азыркы учурда илимдин кандидаты, доцент, илимдин доктору, анан азыр профессордун милдетин аткаруучу болуп иштеп жатам. Анан ал эми профессор деген бийик наамга жетиш үчүн, академик деген дагы алдыда чоң наамдар бар ушул илимий багытта. Анан аларга жетиш үчүн сөзсүз түрдө эмгектениш керек. Ал үчүн бизде азыркы күндө илимий макалаларды жазып турам. Бүгүнкү күндө ушул Scopus деген дүйнөлүк журналдар бар. Ошол журналдарга азыркы күндө 5 илимий макалам чыкты. Андан тышкары 90дон ашык илимий макалаларым бар. Окуу методикалык көрсөтмөлөр бар. Окуу курал, кыргызча жана орус тилинде окуу куралын иштеп чыктым. Анан азыркы күндө бир илимдин кандидатын тарбиялап чыгардым. Анан азыркы күндө дагы 5 ушул аспирантым менен иштеп жатам. Алар менен биргеликте ушул илимий эмгектерди жазып жатабыз. Анан менин ушул негизги максатым ушул бизде автомобиль транспортун эксплуатациялоо, транспорттук технологиялардын процесстери, жүргүнчүлөр жана жүктөр ташууну уюштуруу, башкаруу адистектери боюнча ушул мамлекеттик тилде окуу китептери дээрлик жок эсе да. Анан ушул менин ушул чоң максатым ушул багыттардагы адистиктерди окуган биздин студенттер үчүн ушул мамлекеттик тилде окуу китептерин жазайын деп Кудай буйрса билектирип белсенип жатабыз. Анын үчүн ушул бир окуу китебин жазыш үчүн 10 жылдаган эмгек кетет. Анан азыркы күндө баягы материалдар бар, даярдалып атат, бирок баягы жарык көрө элек да. Кудай буйрса жакынкы ушул 5 жылда ушул окуу китептерим жарык көрөт деп ишенели. Ишенебиз. Рахмат сизге. Өтө жакшы бир маектерди угуп бердиңиз. Кудай буйрса, мына азыр профессордун милдетин аткаруучу экенсиз. Кийинки эфирлерибизде профессор деп атап калалы, милдетин аткаруучу маселе. Рахмат. Академик деп атап калалы, Кудай буйрса. Анан албетте сиздин баягы кылган эмгектериңиз зор экен. Кудай буйрса китептериңиз чыгып калса мамлекеттик тилде, анда бул да бир элиңизге койгон бир эмгегиңиз болот. Ошол элиме кызмат кылууга даярмын. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар. Кыйынчылыктын аркасында ийгилик бар.